чыгашаларды категорияларга бөлгөн дагы аябай маанилүү да. Мисалы чыгашалар дагы эки түргө бөлүнөт. Негизги чыгашалар, анан андан кийинки кошумча чыгашалар деп. Мисалы негизги корото турган нерсеңиз, мисалы коммуналдык төлөмдөр, мисалы ижарага ала турган болсоңуз үйүңүз, аларды төлөсөңүз жашай албайсыз. Эң негизги тамак ашыңыз же болбосо балдарыңыздын окуусу деген сыяктуу мындай негизги ай сайын ансыз да буларды төлөсөм мен жашай албайм, булар сөзсүз төлөшүм керек деген негизги чыгашалар болот го. Мисалы ошолорду биринчи категорияга коюп, айлыгым канча болсо да, кирешем канча болсо да ушул нерселерди төлөшүм керек деген бир нерсе бир категорияда болот да. Бул нерсени көпчүлүк учурда өзгөртө албайсыз. Ал эми андан кийинкиси боло турган болсо, бул кошумча чыгашаларыңыз да. Мисалы кийим кечек сатып аласыз, ресторанга барасыз, өзүңүзгө кам көрөсүз деген сыяктуу, саякатка чыгасыз. Бул кошумча коротула турчу нерселер. Бул нерселердин үстүнөн мисалы бир аз ойной алсаңар болот да.